Амансызбы мекендеш? Бүгүнкү түз эфирге чыгуума себеп болгон бул Ишеним партиясынын Атамекен партиясына карата каралоосу жана ыксыз, негизсиз сыны себеп болду. Ишеним партиясы ал бир тараптуу маалыматты акча төлөп түрдүү маалымат каражаттары аркылуу таратып жайылтууда. Буга себеп болгон жагдай бул. Бир нече күн мурда ЛТР телеканалында жаш саясатчылардын дебаты болгон. Ага Атамекендин атынан мен, Ишеним партиясынын атынан Жанна аттуу кандидат барган. Ошол жерде мен Ишеним партиясынын өкүлүнө мындай суроо берген элем. Иликтөөчү журналист Болот Темиров Ишеним партиясы өзүнүн план программасын, элге ушуну аткарабыз деп аткан өзүнүн программасын Орусиядагы бир партиянын программасынан сөзмө сөз мааниге маани которуп алыптыр деп иликтеп чыккан элем. Сиздер эмне үчүн башка бир өлкөнүн, башка бир элге тартууланган программаны көчүрүп алып, кыргызстандыктарга мына ушуну биз аткарабыз деп жатасыздар? Бул плагиаттык, бул уурулук эмеспи? Мына ушундай жол менен бараткан Ишеним партиясына ишенүүгө болобу деп суроо берген болчумун. Андан тышкары, аталган партиянын негиздөөчүлөрүнүн бири, президенттин кеңешчиси болуп жүргөн адам Медетбек Букуев башка бир партияга өтүп, ошол партиянын кандидаты болуп баратат. Өзүңөрдүн кожоюнуңар силерди таштап кетсе, силерге ишенүүгө болобу деп суроо бергенмин. Дебатта ынандырарлык жооп бербегенден кийин партиянын өкүлү бир нече күндөн кийин маалымат каражаттары аркылуу жооп берип, андан сырткары башка дагы маалыматтарды айтып, биздин партияны каралап атат. Ал жерде мындай деп суроо коюп атат. Атамекен партиясынан деле бир топ саясатчылар кеткен. Буга кандай жооп бересиңер деп атат. Буга биздин жообубуз бар. Оппозицияда жүрүш абдан татаал. Өзгөчө Кыргызстанда. Басымга кабылат, куугунтукталат. Керек болсо, аны уруп кетишет, же өмүрүнө коркунуч туудурушат. Ошондуктан оппозицияда жүрүш абдан татаал. Азыр биз үчүн дагы татаал. Түрдүү бут тосуулар болот, жалган каралоолор болот. Андан башка дагы эч кандай жыргалчылык жок. Ошон үчүн оппозицияда жүрүп, тажыйба топтоп, такшалып чыккан адамдарды, саясатчыларды биз азамат дешибиз керек. Анан ошол эле учурда бийликке эч бир сын айтпаган, тескерисинче кошоматтын коюн сойгон, бийликтин тарапташы болгон партиядан бир адамдын чыгып кетиши, бийликтин эрке баласы болгон партиядан бир адамдын чыгып кетиши күмөн туудурат. Себеби дегенде оппозициялык партиядан талапкер башка жака өтүп кетсе, аны түшүнсө болот. Ал эми бийликтин эрке баласы болгон, эт менен челдин ортосунда жүргөн саясий уюшмадан чыгып кетүүсү, бул өзүнүн партиясына ишенбейт, өзүнүн партиясынын ортосунда ынтымак жок дегенди билдирет. Мына сиздердин партияңыздардын катарында дагы бир топ атамекенчилер баратат. Алар такшалган саясатчылар. Буюрса, эгер ийгиликке жетип парламентке өтүп келе турган болсоңуздар, ошол адамдар зор күч кошушат. Сиздердин программаны ким көчүргөнү болжолдуу мага маалым. Сиздер ошол программаны көчүрүп, плагиатты тартуулоо менен араңардагы татыктуу кандидаттарды, анын ичинде Атамекенден баргандарды уят кылып атасыңар, подстава кылып атасыңар. Бул бир. Экинчиси, сиз дагы бир суроо койдуңуз, урматтуу Ишеним партиясынын өкүлү. Атамекен партиясынын өкүлү Али Токтакунов ошол жерде өкмөттү камчылап иштетебиз деп айтты. Бул кызыл камчы жүрүм турумду, бул зомбулукту, зөөкүрлүктү даңазалап атат деп айттыңыз. Маалымат каражаттарына акча төлөп, мына ушул ой пикирди айтып атат деп жайылттыңыз. Урматтуу, Кыргызда өтмө маанидеги сөздөр абдан көп. Анын бири ошол камчылап иштетебиз деген сөз. Камчылап иштетебиз деген сөз камчы менен сабайбыз дегенди билдирбейт. Бул муштум менен сабайбыз дегенди билдирбейт. Бул зомбулук көрсөтөбүз дегенди билдирбейт. Камчылап иштетебиз деген сөз биз фактыны, аргументти бетине коюп, биз күнү түнү эл үчүн иштешин камсыздайбыз дегенди билдирет. Андан тышкары, Кыргызда башка дагы толтура өтмө маанидеги сөздөр бар. Биз аны дагы колдонобуз. Биз өкмөттү көзгө сайып иштетебиз. Биз өкмөттү артынан кууп жүрүп иштетебиз.
бирок мындай иш кылыш силердин колуңардан келбейт. Анткени силердин араңарда чындыкты чыркыратып айта турган кандидаттар бизге караганда аз. Муну мен жоопкерчилик менен эле айта алам. Анан кыргыз тилин жакшылап билбесеңер, кыргыздын өтмө маанидеги сөздөрүн колдоно албасаңар, аны түшүнбөсөңөр, улам эле өзүңөрдүн абийириңерди төгүп, эмне мынча уят болдуңар, мага ушул жагы түшүнүксүз. Кыз киши көңүл бурбайын мындай теңелбейин деп ойлогон элем, бирок ишеним партиясынын атынан акча төлөнүп, маалымат каражаттарына бир жактуу чыгарылып атканы үчүн бул жоопту бергенге туура келди. Урматтуу ишенимдеги башка саясатчылар, силер бир кыздын артына жашынып отуруп, түрдүү түкшүмөл ушактарды таратпастан, эркиңер жетсе, бетме бет чыксаңар абдан жакшы болот эле. Кааласаңар, силер айткан жерде, силер айткан аянтчада дебат уюштурсак дагы болот. Бул кайым айтышуу, бул идеялык, бул программалык негиздеги кайым айтышуу, бул эч кандай чукума эмес, бул эч кандай терс эмес. Эгерде кандайдыр бир талкуу уюштургуңар келсе, кандайдыр бир сөз жарышы уюштургуңар келсе, биз ага катышканга дайыма даярбыз жана эми жоопту биз күтөбүз. Сиздерди урматтап, Ата Мекен партиясынын талапкери Али Токтакунов. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.